каршыбыз. Сиздерден ушу бир ооз уруксат сурап алдыбы? Ошо жалпы айтып кетсеңиз. Ошондой жылдыздын дедим мен. Кетет да кетпей ошол. Келген жол бул байке суралганда мен суралып бердим. Билан, покажи. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы ардактуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге дагы бир мыйзамсыз курулуштун мындайча айтканда бул жакта көчөнүн тургундарынын нааразычылык туудуруп жана ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан мыйзамсыз деп табылып, бирок буга мамлекет тарабынан эч кандай чара көрүлбөй атканын биз сиздерге ийгиликтеп айтып беребиз. Анда эмесе бизден алсабай туруңуздар. Бул кызыл китеп ээси тарабынан жасалып, бирок тилекке каршы үй тургузулуп бардыгы. Бирок тилекке каршы алар ушул убакка чейин майдын 25-нен бери эч кандай маалымат бизге берген эмес. Жана ошондой эле тастыктоочу бардык документтери бар. Биз сиздерге аларды көрсөтөбүз. Азыркы учурда ээси ооруп жаткандыгына байланыштуу биз байланыша алган жокпуз. Бирок биз сиздерге азыр ичин тартканга бизде укук жок, бирок сыртынан көрсөтүп баяндап бергенге буюрса аракет кылалы. Опа. Ошол жерден кирбе, ар жака кирбе. Болду, мындай эле алып кой. Азыркы учурда күн көчө Арабаева кесинишиндеги Арабаева 82-үйдө жайгашкан бул үйдү мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле центральный бул жакта борбор кеткен, мөөр басылган атайын турбага кошуу аракети, буну жылдырып кошуу аракети болгон, бирок тилекке каршы Газпром компаниясы уруксат берген эмес. Андан сырткары бул эки кошунадан уруксат суралбастан туруп үйдү бийик көтөрүп, жана ошондой эле буну мамлекеттик курулуш министрлиги дагы буга уруксат берген эмес. Бирок үй толук курулуп бүткөнүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыркы учурда ушул күн чыгыш жагында жайгашкан кошунасына келдик. Таныш эжеге тилекке каршы булардын уруксаты жок, жана ошондой эле буларга жанаша салып, булардын эле кошунасы, өйдө жагында жайгашкан кошунасы кызыл китеп жасатып, атайын адамдарга саткан деп айтып жатышат. Таныш эже, мына биздин үйдүн ээси дагы чыкты. Азыркы учурда эжеге суроо берсек, сиздерден ушу бир ооз уруксат сурап алдыбы? Ошол боюнча жалпы айтып кетсеңиз. Жок, уруксат да жок, салынбайт. Бизге жакын болуптур. Мындай биздин макулдугубуз жок. Эми үйдү тургузууда.
сиздер бул боюнча атайын мамлекеттик органдарга кайрылдыңыздарбы? Кайрылды жолдошум. Бирок эме эчтеке эме чыккан жок. Сиздерге кайра жооп берген жок, Жооп берген жок, жооп берген жок. Анда эмесе үйдүн ичинен көрсөк, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өзү негизи бул үйдүн техникалык коопсуздугуна байланыштуу бир аз алыс жайгаштырыш керек эле, бирок теке каршы терезелерин кошуна жакка каратып жана ошондой эле кошунаны уруксатсыз үйдү жакындатып анын үстүнө бул экинчи кабатты дагы тургузуп баштаган. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жалпы азыр биз Ак Өргө конушунун күн көчөсүндө жайгашкан жалпы үйдүн ээлери жана ошондой эле тургундары мына келе жатышат. Айта кетсеңиз, азыркы учурда сиздин оюңуз боюнча негизи бул мыйзамсыз курулуш элдин бул талабына ылайык болдубу? Болгон жок та акында. Бирде участокто жер жок болсо, бирде эртең 10-15 киши жашаса, биз чыккан балдардын келечегинин ошол. Сиздердин уруксатысы жок эле, өзү тургузуп баштаган үйдө. Ооба да. Ким уруксат бергенде беребиз. Негизи ушу күн көчөдө жайгашкан жалпы ошол кошуналар буга каршы чыгып атасыздарбы? Обязательно. Нет, да, кошуна чыгып элек чыгып. Сизге суроо. Азыркы учурда мамлекеттик тарабынан келип текшерүү жүрдүбү? Ошол боюнча жалпы айтып кетсеңиз. Мамлекеттен ешким келген жок. Ешким көргөн да жок. Өзү келген жок. Мурунда дайын жатканбыз 2-3 жолу. Дайын жазылган 2-3 жол жазылган буга. Бу жерде негизи участок жок. Мына чыккан арабайдан карасаңар, негизи участок бер жакта. Акыркын бетимен бүтөт. Мыйзам станаги берде бул 3 этаж кылам деп коy. 1 этаж полный швея. 1-чи, 2-чи, 3-чи этаждагы квартира кылам деп. 30 комната болгондо ойлой бер, 30 машина 30 квартира келгенде берип өлүп кетет да. Ана мыйзамсыз чыгып алган жери бер жака. Мыйзамсыз газ алып келем деп атат, ана көтөрүлүп турбайбы газды. Бүтөр өз билем деп кылып атат. Биз бирде келсе көтөрүп кылып койду, этең айтканда. Өз билем деп атат, бар, бүт өзүм билем деп атат. Эми карабайдыңар, коштага айнектен бар каратып алган. Жүрүңүздөр, жеринен барып ошол жактан Ката келет кошуна. катышалы. Азыр. Жок, келе берсин алар. Арбаңыздар ардактуу Абай Карабаев YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, биз сиздерде дагы буюрса бир мыйзамсыз курулуштун ийгиликтеп бетин ачып беребиз. Анда эмесе бизден алыстабай коңгуроо баскычын басып катталып кетүүнү унутпаңыздар. Азыркы учурда биз Ак Өргө конушунда турабыз. Күн көчө Арабаева көчөнүн кесилишинде. Арабаева 82 үй боюнча, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жалпы жасалма кызыл китеп менен кантип бул жактан курулуш түшүп атканын биз сиздерге толук иликтеп беребиз. Анда эмесе күн көчөнүн жалпы жашоочулары азыр чогулуп бул жактан өздөрүнүн талабын жалпы өлкө башчысына билдирип жаткан учуру. Анда эмесе келиңиздер. Бул мыйзамсыз курулуш боюнча бул карызы кандай эле жалпы бир мүнөздөмө берип айтып кетсеңиз. Biz bu жерде билбей да калдык. Биз менен эч ким мындай келип айтып кеңешкен жок. Бул жерде негизи үй салууга участоктор жок болчу. Бул жер красная линия. Анан эч ким айтпай эле ушундай эле тургузуп салыптыр. Биз эме курста болгон жокпуз, түшүнбөйбүз. Бул жерде негизи участок жок болчу. Бул жердеги мына газ красная линия болчу. Мына эме апаралар болчу. Анын баарын алып салыптыр. Значит, столбуларды. Анан билбейм, мынакей биз көчө чыгарабыз, мынакей чыгып. Эмесин билет. Тияктан неметип атат. Кандай дейсиңер, эме? Келиңиздер сиз. Бул жер действительно мыйзамсыз. Арабай көчөдө граница жайында. Бул Карагайдан нар жагында граница. Бул жерде бир столб бар эле. Столбаны алып ыргытып жиберишти булар. Анан кийин газын көрдүңүзбү? Газды бер жактан чыгарып жатат, мыйзамсыз курулат, бүт бар.
Анан кийин бул жерде биринчи этаж подвалында полный шейин цех болсо, 3 этаж квартира болсо, 30 комнат болот экен. 30 кишиге 100 кишиге жашаса бул жерде кандай болот экен? Негизи мыйзамсыз бул. Жолдун кейиби Бул жер красный линияледи. Могу жерде мынакей столбо бар болчу, аны жумуп салдыр. Границадай ар жактан кетет. А бул жанагы гор светтери ошо анын свет столбосун карашпайбы, освещениясын карашпайбы, фонари менен жок кайда күйгөн. Мынакей гор газдык деле газ дагы мынакей ошо үйдүгө эмес турат, мына биягын улаштырып турат. Гор газ келип текшерсе болот. Билем, ошо бул жерде мыйзамсыз да. Өз билендик болот, өз билендик. Баарын өзүң билем. Бирдеке айтсаң эле болот. Столбо эмне чөйсөң, аны сага эмне кереги бар деп койду. Жок, уруп жаткан балам, бул жакта жалпы жашоочулар менен сиздер менен жолугуп сүйлөштүбү? О, сүйлөшмөй сагымга да керек эмес. Вообще, өз билим менен билем болот, ошо. Колуңардан эчте келбейт деген койду болду. Мына бул координация мынакей бул кеме мынакей 1 метр үйдүн ортосу мынакей карасаңар мынакей 1 метрден чыкпайт. Бул кандай аркы мынакей үйдү кып салды мына карасаңар көрсөңөр. Аркы үйдү такымына кып салды. Ортосунда вообще эме жок. Пространство жок да. А булар кандай жашайт экен билбейм. Айнектен баары ошол жак караган. Мына 3 этаж, 2 этаж болгондон кийин ортодо негизи 1-2 метр каш келет да, 2 метр, 3 метр каш келет. Агандай жок. Бийлер азыр деген. Бирдеке айтсаң эле өзүң билем болду дейт. Болду. Эчтеге де болбойт. Келиңиздер. Мен азыр жолугуп сүйлөп коюңуздар. Biz de böyle biz proje karşılık yedim çatır çoğu ne. Biz de aşık bir tek sot tek az olsa bulur. Ар жагынан Yok mынакей момдойду. Biz karşılık vermeye diye bunca bir sürü erteğin o yolun giyip mi? Baza olmaz payı. Ne Moğol arabayı koçurdu kolunu da girip sağlam. Karşılık. Gelmişler. Ne var oyunlardı bizde. Çiğitlerden. Мыйзамсыз да, мыйзамсыз. Kız kıracak koy. Нормально сатылды да. Жайы менен ушундай болду. Биз бул үйдүн эмесине келип айтсак, бизде кабыл алган жок. Сизден бир ооз уруксат сурап, сизге ошол уруксат кагазы алып, ошол документ менен кошо бул курулушту курганга бербейт ошондой, мамлекет органы. Ооба, бизге эч нерсе уруксат кагаз алып берген жок. Биз эме даже үйгө жакын болуп салсалган. Биздин макулубуз жок ушундай контроль. Бирок сиз аларга каршысыз. Жакын салганда. Ооба, жакын салганда каршыбыз. Эртең кышасы турачаган болсо, суусун да биздин үйгө чөктүрөт. Мына өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер окшойт. Анда эмесе ушул жалпы ичин чагылдырып бир сиздерге көрсөтө кетели. Кандай болуп бул мыйзамсыз курулуп калган. Жана ошондой эле бул кийинки убакытта Кыргызстанда жалпы мыйзамсыз курулуштар көчүрүлүп чыгып, бирок тилекке каршы былтыры өткөн жылдын май айларында ошол жыйынтык чыгарып берди эле. Бишкек архитектура башкармалыгы. Бирок эмнегедир азыркы учурга чейин бизге маалыматтар бербеди. Бирок азыр мамлекет тарабынан буюрса мыйзамдуу чара көрөт деген ишеничибиз бар. Анда эмесе ачып көрөлү эшикти. Сиздерге мына бир үстүртөн чалдырып берип атабыз. Бул жакта жалпы эки кошуна менен чектеш экен, бирок ар жагы бул жактан Арабаева көчөдөн өткөн Газпромдун турбасы турат, мына центральный көрүп атасыздар. Бирок буга Газпром компания рухсат бербей, азыркы учурда кошумча бул сыртына, центральныйды сыртына алып өтүү чарасын көргөн, бирок тилекке каршы ишке ашпай калды.
компания рұқсат бербейт. Мына көрүп турасыздар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр экинчи этажды тургузуп баштаган убакта мунун дагы мыйзамсыз экенин жана ошондой эле бул жер көчүрүлө турган соттун чечими менен ошо жасалма кызыл китеп экенин билип, азыркы учурда буну башка бир адамга сатып жиберүү аракети болду деп азыркы учурда Күн көчөнүн жалпы тургундары айтып жатышат. Айта кетсеңиз, азыркы учурда ошол кызыл китеп боюнча, ушул кызыл китеби анан кийин бул башка бирге сатып жиберди деген маалыматтар болуп атат. Ошо кандай дейсиз? Ал жөнүндө чынын айтсам маалыматым так жок. Наркы андан кийинки үйдүн чеги болуп эсептелинчи да мурун. Граница болсо могу тетик столдорун көрүп атпайсыңарбы? Наркыда ачы болгон негизи өзүчү ошол жерде эле бүтөт да өзү. Булар улам быйыл берди гүлчүгөт эмки жылы гүлдүн ордуна забор коюп кайра ар жагына тигип ушинтип жылып келе жатат. Бул болсо былтырдан баштап ушуна киришип туруп да карабайсыңбы? Ошо бияна чыгып алды да. Анан красный линия боюнча жакшы эле азыр чаралар көрүнүп атпайбы? Көрүнүп атпайбы туурабы? Буга деле бир чара колдонуш керек негизи. Мындай илеген үйдү дагы ар жагында кошкасын аябай да тоскоолдук болуп атат. 1 метр дагы чыгабы, чыкпайбы ортосу? Жер үйгө мындай түйүлө 1 метр коюш кыйыныраак эле да. Эми бизге кошуналарга ыңгайсыз болуп атат негизи. Сиздин жеке оюңуз кандай ушул боюнча? Кайсынысы? Ушул мыйзамсыз курулуш боюнча оюңуз кандай? Ушул жерде Күн көчөнүн жашоочусу катары. Мыйзамсыз курулуш боюнча негизи бүт эле бул эле көчө эмес, Бишкектин ичи болобу, кайсы новостройка болобу, баарын тең ордуна красный линияга чыккандардын баарын ордуна алып келип берсе жакшы болот эле да. Бирөө эле немеде болуп атпайбы мыйзам бузуларчы азыр. Биздин аркы көчөдө деле карасаң бирөө 1,5 метр чыгып алган, бирөө 2 метр чыгып алган, ушуну ар ким баргандай кылып туруп алган да өзүн ыңгайлаштырыпчы. Ошонун баарын бир линияга алып келип койсо, анан могу газ, свет дегенин баары бир линияга туруп мындай порядок болот эле да, шаардын ичинде деле. Ушундай коммерциялык максатта берилип кетишине сиз каршысыз, а? Ооба, каршыбыз. Эми бул частный өзүнө салып аткан болсо билинбей бүтүп калмак окшойт негизи өзүчө. Анан эми монча квартира куруп аткандан кийин элдин баары ошого каршы чыгыкты да биякта. Азыр биринчиси мына красный линияга чыкты, ошо бияка дагы чыгып тозуп атат. Анан мынча киши келсе азыр кайгана токтойт башына. Адам ушул жерде башталат да баардык ашанды. Ал эмесе жүрсөңүз тиги арт кошуна менен чектеш жерин бир көрүп алсаңыз. Кандай? ооба. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Канча эже үстү жагына чыгыш жагындагы үйдөн кошмасынан эч кандай уруксат сообостан туруп үйдү жакындатып ушинтип салышкан куруп. Бирок тилекке каршы азыркы учурда эч кандай бир мамлекеттен текшерүү келип, буну эч кандай чараларды көрүшпөдү. Бирок тилекке каршы былтыры Бактылуу Бекболот деген инспектор Бишкек архитектура курулуш көзөмөлдөө боюнча департаменттин инспекторуна 40 000 сом айыппул салып кеткени боюнча бизге маалымат берди эле, бирок ал чындыкка дал келеби, дал келбейби? Азыр департаментке барып сиздер менен чогуу иликтеп көрөлү. Эжан АКК берсе телефонду. Атасыңбы? Ооба. Үйдүн кызыл китеби боюнча. Экинчи тарапка сатып кетти деген маалымат болуп атпа, ошол кандай дейсиздер? Бул кызыл китеби бар дейт, бардык эле. Анан ал кызыл китепти мыйзамсыз кылган го. Анткени бул жерде участок жок. Мыйзамсыз кылган, бүт эле мыйзамсыз берген. Негизи кызыл китеби бар экен деп имиши болот анан, билбейт. Ne imişler bu? Bunu degen bayağı 89 жылкы генпланды караш керек. Генпланда жок бул жер. А муну деген мына 3-4 жыл мурун эле жөнөлөр жасалма кылып жасатып алган. Муну кайдан жасатып алган жок бул жерде. А так баягы бул жерде 89 жыл генплан бар да, генпланда бул жерде башка участок жок. Муну кийин жасады.
бирдеги айтсаң эле мыйзам нерсе болгон десең эле болду. Бүт баары өзүм билем дей берет, болду эйди. Анан кийин сатылды деп туруп, билбейм. Кандай болуп кетти, эмне болуп кетти, түшүнүксүз. Негизинде көчөнү карасаңар, көчөнүн гравитациясын. Арaba полностью жакта гравитация тетекте чында негизи. Бул кандай чындында болду билбейм. Өкмөт менен дагы да өкмөткө эми билдиге жакшы болду деп өкмөткө чечиш керек болду. Башында үйдө алып атканда участокко. Бул жерде да кошуп алайын дегенде айтканда Жүрүңүз мындай көрсөтүп айтып берсеңиз. сапаттан хозяин айтканда бул жерге там турганга болбойт. Бул жерде участок жок негизи. Силердин участоктор менен бүтөт, бул жак сатылбайт деп түшүнгөн да. А булар кандайча эме документ жазат болду или кандайча там тургузуп атат, ошолор эме болуп атат да бизге. Суроо жаратып атат сиздерге. Ошо белгиси болуп атат, суроо жаратып атат. Ошо негизи бул там турганына деле биз каршы болуп атабыз. Жалпы кошуналардын баары эле каршы. Ошо урматтуу YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жалпы күн көчөн жашоочулардын жарымы гана, бирок жалпы каршы чыгып атышат. Андыктан мамлекет башчыбызга кайрылып кетет элек, ушундай мыйзамчылык курулуштарды чечим чыгарып берген кадастр мамлекеттик бөлүмүнө, мекемесине туура тапшырмаларды берип, жакшы бир реформа жүрөт деген үмүттөбүз албетте. Андан сырткары сот буга уруксат берген. Жана ошондой эле бунун ишке ашышына, ошо курулуштун ишке ашышына уруксат берген тиешелүү адамдарды жоопкерчиликке тартуусун талап кылабыз албетте. Анда коммерциялык атайын ошол максатта колдонушта каршы чыгабыз депчи. Эми бул биринчиден мыйзамсыз экенин тактап беришин суранабыз. Анан коопсуздук боюнча көчүдө балдар көп. Биз мисалы үчүн квартира кармап бияктагылар коопсуздукту бузуп атат. Тарбия жок, порядок жок. Эми ар кандай нерселер болуп атат бердечи. Мына детский площадкаларды вообще страшный нерсеге айлантырышып алган бияктагы 75-чи квартирадагы квартиранттар. Ошолорду карап туруп биз деле бул нерсени каалабайбыз анда. Ошон үчүн бизге биринчи порядогун кылып берсин, мыйзамдуу болсо дагы болгон чакта, мыйзамдуу болсо дагы башка жагын көрсүн. Бизге самый главный ушу тартипти сактап, жадат ушу эмелерденчи, тартипти бузгандардан. Ошол. Келиңиздер. Сүйлөп эле. Сүйлөйсүң. Келиңиз. Эми ошолор эмесин. Кошке. Как кошке. Эми могу жерде карасаң, могу жерден адам басалбайт. Ертең көпкө баштайбыз. Ертең жүзүп отчукка бир өтө кетсең жок жаса. Ошон үчүн мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамдуу болсо мыйзамдуу болот. Мыйзам жок болсо мыйзамды жоктой болот. Башка эле. Эми баары ошол айтылган. Бу жерде квартиралар курулса эртең өтө көп киши келет берге биринчиден. Эми 30 квартира болсо ошондой эле бир 3тен жашаса эле 90 киши келет экен. Кеп квартирада эмес, кептин баары мыйзамсыз курулушта. Ошол жана бийликтегилер жетсе, ушул нерсени келип текшериште канчалык мыйзамдуу, кайдан канчалык мыйзамсыз, документти кандай кылган, мыйзамсыз курулушта баары билип туруп мына мыйзамсыз экенин. Анан негизинен муну айтсак эле өзүм билем деп отуруп, өзүм менен келди ушуга. Бизге мыйзам келет, бийликтер келип карап берсин, болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, эч бир ошол күн көчөн жашоосуна уруксат суроо булар менен кеңешпей туруп, албетте бул эми мындай бир тарабынан алып караганда кызыл китепти алды дагы, толук эле мыйзамдуу экен деп өзүнүн курулушун баштады, бирок коммерциялык багытта бериле турган болсо, демек бул жактан бөтөн адамдар келип, жана ошондой эле бул жактагы жалпы тургундарга тоскоолдук жаратылышына албетте өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Анда эмесе ушул бир суроого жооп бере кетсеңиз, мисалы эгерде мамлекеттик ошол жалпы органдар келип текшербесе, буга сиз президентке кандай кайрылуу жүргүзөт элеңиз? Президентке кайрылабыз, мынакей бул жерде
жасоочуларга булар аябай эле тоскоолдук кылып атат да, мына почтасы менен 1 метрлүү болуп калды. Азыр эми пожарный безопасность кандай болот, почталардан же эч кеңешпей мыйзамсыз курулуш болуп атат да бул. Бул жерде биз бала чака чыга албай калды, ойной албай калды. Ушуну мыйзамсыз нерсени ушуну териштирип бериңерге суранабыз. Азыр мына күн батыш тарабындагы кошмасына келдик, урматтуу көрүүчүлөр. Бир кошмасынан дагы сурап коелу. Бул кошнадан дагы уруктап сураппы же жокпу? Ошону тактап койсок. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы учурда эшикти ачпай жатат. Жана ошондой эле кошналардын, бул жакта тургундардын айтуусу боюнча азыркы учурда өзү жеке макулдук бергенде булар менен табакташ деп айтып атышат. Андын бирден бир далилин мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тилекке каршы жок окшойт. Анда эмесе азыр жалпы Бишкек курулуш архитектура департаментине көзөмөлдөө боюнча департаментине азыр барабыз. Ал жактан жалпы сиздерге былтыркы өткөн жылдагы түшкөн арыз боюнча кандай иш-чараларды көрүштү жана ошондой эле кантип алар бул ишти жашыруу аракетин көрүүдө биз сиздерге толук түрдө иликтеп чагылдырып беребиз. Коңгуроо баскычын басканды унутпаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Маалымат кат берилбегендиги боюнча жана ошондой эле бул мыйзамсыз объектинин жалпы кантип кызыл китеп жасалып элдин наразычылыгын туудуруп аткандыгы боюнча биз сиздерге баяндап айтып беребиз. Учунда жылдыздын дедим да. Кетет ошо. Сен баштан бол бары келет. Сен мени жалгандырма. Жок, караңыз ошпай, сен деле чыккансың. Мен машинада мен экинчи эле келедим. Если мен 20 сантиметр чыксам дагы бузайын депчи. Эме. Мына эмени кырдырып салыш керек вообще зелендечи. Огону өткөндө мен сылып эки жөө бул жерде атып жүргөн. Мен ойлоп коем, көчөнү жасайт го деп. Ушу айлыкта сураш керек. Быйылгы планда барбы жокпу? Жок. Ал жыл сайын жүрөт экен. Bilmem bayağıdan ötürü. Bu yıl birden oğlat kadar var mı? Göçelerde atıp duruyor. Bir de güç. Eğer demet settigini bari tazalayın. Tazalaş gerek misin? Buna arkada evler kılıç gerek. Gözü şartlı. Departament kimisi olur. Orada işimiz gerek gözü. Aylık kuttu değil. Aylık kuttu şu kamera olacaklar. Aylık kuttu'ndağı Siz atan geldi az. Birlikte olup ele. Gel söyle ver koyun. Gel. Yok. Sen bakıyorsun mu hiç? Ne digeme kişimen Sizge soru. Saat 10'dan keyin tinchlik saqtalып атат президент. Конечно, тартпай. Бula suya koymaysiz kerak. Qıstala. Urmatlı Yutkal жалпы көрүүчүлөрүбүз азыр мамлекеттик курулушту контролдоо боюнча департаменттин астында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыркы учурда Бакытулуу Бекболот инспекторго биздин иш 10 ай мурда түштү эле, бирок тилекке каршы бизге жооп берген жок. Биз азыр сиздер менен чогуу кирип ошону иликтеп көрөбүз. Анда эмесе сиздер тап көрөбүз. Biz az departamentке мына келдик. Кече бул жактын начальниги Бекбайга айтты эле. Бакытулуу Бекболоттун келүүсү боюнча азыр ошону бул жакта Ленин районуна тиешелүү катайын инспекторлордун бөлмөсүнө тактап көрөлү.
тилекке каршы жабык экен. Азыр бир 3:20 чамасында мына иш ордунда дагы жок. Бул дагы атайын мамлекеттик көзөмөлдөө органдарына билиши керек. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн иш убактысында мамлекеттик кызматкердин жоктугу бул дагы суроо талапты жараткан. Бул албетте мамлекет үчүн бул тамакты. Биз атайын Тилек Жекшенбаевичке келдик да. Кызмат ордундабы? Келип чыксак, жалпы алып бер. Тарсаңыз жоқ. Бактылуу Бекболот мамлекеттик курулуш көзөмөлдөө боюнча департаментинин инспектору былтыркы өткөн жылдын май айында бизге жыйынтык чыгарып берген, бирок тилекке каршы азыркы учурда арадан туптуура 10 ай өттү, жооп келе элек. Бирок биз ошону тактоо иретинде атайын биз сиздерге бул жактан үн атайын ошол мындайча аудио сообщение жөнөткөн, бирок смстер аркылуу да биз аны тастап беребиз сиздерге. Жалпы ошол иш өндүрүштү юридикалык отделге өткөрүп бердик деп айтты эле. Биз азыр сиздерден ошол боюнча тактоо жүргүзүп койсок. Саламатсызбы? Биз атайын келдик. Мен сиздерге кечээ жолугуп кеттим да. Өзүңүздү тааныштырып берсеңиз биринчи. Атыңыз? Сүйүнбек кызы Айсулу. Сүйүнбек кызы Айсулу. Сизге суроода, мисалы, туптуура азыр 10 ай өттү. Бизге эч кандай маалымат бербедиңиздер. Анан Бактылуу Бекболот инспектордон сиздерге өткөрүп берген иши боюнча жалпы эмне дейт элеңиз? Ал ишти мага өткөзүп берген эмес. Во-первых, бизде 2 райондо бөлүп иштейбиз. Ленинский районунда билесиз, Ленинский районунда старший юрист иштейт. Агыргы конушу 6 ай болду келди. Арабаева 82-үй боюнча да? Билем аны. Бирок ошо Ленинский райондо полностью карайт. Ал боюнча маалымат жок. Жүрүңүз, анда эмесе журналды бир тактоо иретинде көрсөтүп койсоңуз. Азыр биз юридикалык ошо иш өндүрүштүн өткөндүгү тууралуу биз азыр карап бир текшерүү жүргүзүп коелу. Жалпы ошол боюнча биз сиздерге сөзсүз түрдө көрсөтүп беребиз. Негизи маалымат жалпы ушул өндүрүш боюнча туптуура 14 календар күндө бизге жооп бериши керек болчу, бирок тилекке каршы жооп берилген жок. Бул жерде служебка менен получается бизге өткөн эмес да. Бирок мындай деле өтүп калышы мүмкүн, мен айтып атпаймынбы? Эмеров Дөөлөт деген старший юрист карайт ошо Ленинский районду. Бул жакта ошо кечүүнү карап бергем сиздин көзүңүзчө. Ал адрес жок. Бирок негизи ошондо өткөн эмес сиздерге өндүрүштө. Иш өткөзүп бербеди сиздерге, Бактылуу Бекболот. Жок, мен антип айта албайм. Мен ал жөнүндө маалымат. Жок, кечээ анда тастап атпадыңыздар беле? Жок, мен сизге журналды көрсөтүп, бул жерде жок. Жок, бул жакта ошондо өткөн эмес да. Журнал боюнча ооба. Негизи өтүп калышы мүмкүнбү? Негизи ал бул жакка катталбай калышы да мүмкүнбү өндүрүштөгү иш? Бул служебкада ички служебное письмолор эле. Аны мындай деле берип коюшу мүмкүн. Мисалы сизге суроодо, эмне үчүн анда бул тастыктоочу документ катары бизге көрсөтүп атасыз? Жок, мен силерге кечүүнү өткөрдү. Кечүүнү мисалы үчүн инспектор ордунда жок болчу, билгендей. Ошон үчүн эле бияктан өткөргөнүн мен карап берейин деп эле сизге көрсөтүп бердим. Рахмат. Азыркы учурда мына кадыркеев Тилек Жекшенбаевичтин атайын колдомасына келдик, бирок өзүнүн жеке бөлмөсүнө азыр биз кирип кетип атабыз. Бул суроо боюнча кечээ биз сүйлөшүп атканда эч кандай маалыматы жок экенин бизге айткан, бирок тилекке каршы биз өзүбүздүн сурообузду берип, жана бул ишти аягына чыгуусу үчүн кандай иш аракеттер болот ошол боюнча сурап кетсек. Эмесе жүрүңүздөр.
Ассалаумалейкум. Рұқсатла. Қандай? Жүріс менен кабинетім әлі бәртін слышыз. Гел отырдың. Ақтан келіп қалдық еме? Танıştı etsen özünü. Өзіміз еркін журналист Абай Қарабаев. Bölümümüz var bu. Көріп түсіз көрсетіп сіздерге кешегі Ağırgı konuşunдағы iş boyunca Alpoğlu Arabayeva 82 arayında жаңышқан iş boyunca сіздерге келдік атайын. Тілек Ишанович, айта кетсеңіз, сіз не үшін ушул уақытқа чейин иш боюнча маалыматыңыз жок, кече да биз келгенде ушул суроону бердик эле да. Анан сиз болсо ошол маалымат жок кезде тастыдыңыз өзүңүз тилиңиз менен ошол боюнча эмне дейт элеңиз? Неге маалыматым жок? Маалыматым бар. Сотко даярдалып аткан материал экен. Эми баа жумуш көп да. Шаар чоң. Мында объекттер көп. Штраф төлөнүптүр, штраф салыныптыр. Материал уже сотко даярдалып, юристке өткөзүлүп бериптир. Юрист искин даярдап атат азыр. Бирок юрист айтып атат бизгечи. Бирок тиги ишти бизге өтүп аткандары журналда көрсөттү да, каттоо боюнча. Бирок ал жакта жок экен. Ал боюнча эмне дейсиз? Ал боюнча юрист чыксын. Ал боюнча ар бирине аз көрөлү. Баа биринчи даярданып, эмне суроолор болот, кандай болот, көрсөтөлү да. Азыр эми кирип келгендер мен билбейм да, маалыматын аз сурайт. Айтып беришет азыр. Анан мисалы эми сизге мындай жеке суроо да. Эгерде ушундай шаардагы жалпы ушул мыйзамсыз курулуштар болуп атат, эми бул боюнча соттун эгерде чечими чыга турган болсо, сиздер бул боюнча толук түрдө мындайча айтканда объективдүү кадамдарга барып, ошол иш боюнча мындайча айтканда ошол объектте кандай болбосун, мындайча айтканда соттун чечими чыкты да, аны толук түрдө аткара аласыздарбы? Аткарылат. То есть биз тараптан аткарылбайт эми, ал суд исполнительдер тараптан аткарылат. Биз сотко өткөрүп бергенден кийин соттун чечими чыккандан кийин иш сот аткаруучуларга жүрөт. Сот аткаруучулар аткарат. Бирок сиздер кызыктар тарап катары болосуздар да? Биз кызыктар тарап катары болобуз. Мыйзамдуулугун токтогон кылабыз. Бизге соттун чечими чыккандан кийин биз соттун чечимин алып, исполнительный тигилерден судебниктерден соттон алып, судебниктерге өткөзүп беребиз. Муну исполнительныйга алгыла. Айткыла, кайсы күнү баралы, комиссияны барып берели, кандай кылалы, качан выселение болсо, выселениени эмне кыласыңар, демонтаж болсо, кандай демонтаж кыласыңар, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Баары келишем ба, биз өзүбүз иск берип аткандан кийин өзүбүз кызыктар болобуз. Ооба, сөзсүз байке. Анан бир суроо. Негизи мыйзам боюнча, негизи сиздерге арыз демек түшкөндөн кийин, баардык териштирүү бүткөндөн кийин, демек сиздер мындайча айтканда маалымат беришиңиздер керек эле. Ал бирок почтадан дагы бизге мисалда почта түйүндөрүнөн дагы же болбосо атайын социалдык тармактардан дагы мисалы жөнөтүлбөдү, кагаз түрүндө дагы жооп бербедиңиздер. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Силерде арыз бар беле? Бияка кайрылуу бар беле? Ооба. Анда аны көтөрүп карап тактап көрүш керек. Эмне себептен жөнөтүлдү? Балким кедимде болуп калат. Почта менен кеткенде почталардан жетишкенде туура эмес адрес болуп калды. Кайра бизге возврат менен келип калат. Жок, сиз түшүнбөй атасыз. Инспектор текшерип атат, штраф салып атат. Демек, юротделде ишти өткөрүп берди. Бирок иштин жүрүшү боюнча 10 ай өтүп кетти да. Ал боюнча эмнеге бизге маалымат дагы жете элек? Жана ошондой эле сиздерде да иш аракетсиз боюнча калды. Эмнеге мындай? Маалымат силерге эмнеге жетиш керек? Силер тараптан арыз бар беле, кандай эле ошону сурап атпаймынбы? Арыз бар болгондугу үчүн инспектор барып текшерүүгө алып штраф салып атат да. Ошол боюнча сурап атат. Ал боюнча аны такташ керек азыр. Если 10 айлыгын аны териштирип, бияктан өзүбүз эмне үчүн ошол себептен ошондой болуп калганын биз өзүбүз чарабызды өзүбүз көрөбүз. Инспектор тараптан кетсе инспектор тарапка, юрист тараптан кетсе юрист тарапка. Сиз кимсиз? Өзүңүз тааныштырып беришиңиз. Ошол жерде иштейм. Жок, ким болуп иштейсиз? Орунбасар. Сиздикиби? Орунбасар. Сиз 10 ай болуп калды деп атасызбы? Арыз менен кайрылган деп атасызбы? Ошо жаран. Жаран эмес, жалпы күн көчөн жашоочулар. Хорошо. Күн көчөн жашоочулар кайрылып, ошол арыздын негизинде биздин инспектор барып текшерүү жүргүздү, туурабы? Ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен 14 күндүн ичинде сөзсүз жооп кеткен силерге. Жок, жетиби? Азыр пока что мен ошону айтып турайын. Скорее всего кеткен 10 күндө. Бирок сиз 10 айдын ичинде эмнеге жумуштун
алып барып аткан кайсы стадияда эмне болуп аткан, эмнеге бизге жок. Андай биз мыйзамда каралган эмес. Бизге арыз келип түшөт. Закон об обращении граждан деген бар. 14 күндүн ичинде ошол келип түшкөн арыз ээсине жооп катары жооп беребиз. Андан кийин уже биздин управлениянын өзүнүн положениясы бар да. Ал положение менен биз өзүбүз иштей беребиз. Биз силер өзүңөр келип туруп ошо гражданский позицияларды баягы кайрылдык элек. Кайсы стадияда эмне болуп атат деп билип кетсеңер болот. Бирок биз, допустим, ай сайын же ошондой бир январда кайрылдыңар элеңер, ошо бүгүнкү күндө мындай деп ай сайын же жарым жылда бир жолу же кварталда бир жолу деп отчет берип турууга деген каралган эмес да. Так, анда мындай. Тилек Жекшенбаевич айтып атат. Юр отделге иши өтүптүр деп атат. А булар болсо бизге өтпөйт деп атат. Бул боюнча эмне дейсиз? Жок, силер азыр бизде Дөлөт Имеров Дөлөт деген юрист бар. Ал азыр Первомайский сотто экен. Сиз азыр жардамчы кызыбызга кирип чыктыңар. Жардамчы кыз өзүнүн Жок, ал бул бир жагынан, ана экинчи жагынан. Жок, сиз эки кабыл турсаңыз, сиз балки мага суроо бергенден кийин мен жооп бергенче да күтсөңүз аягына чейин сураныш сизге. Сиз микрофонду кармап алып, өзүңүз каалаган чыгарып менин сөзүмдү буруп атасыз. Экинчи юрист кече мен келгенде экинчи юрист айтып атат. Бизге иш эч качан жеткен эмес деп атат. Журналдарды ачып көрсөттү, башка дагы көрсөттү. Ал боюнча күбөлөр бар. Кабылдаманда сурооңузду берсеңиз аягына чейин. Негизи эми ошол иш боюнча сурайын дедим да. Негизи андай сурооңузга чейин сотко чейин өтө элек иштерчи, эмне үчүн? Сурооңуз эмнеге иш сотко берилбей турабы бүгүнкү күндө? Сот иштери даярдалып атат. Ал да эле процесс. Сотту барып туруп эле сотко ишти тапшырып коюп, мына ушул арыз келип түштү. Сотко демонтаждоо туруп сотко өткөзүп берсеңер да сот кабыл албайт аны. Аны туура оформлять этиш керек, өзүнүн процедуралары бар. Ал убакыт талап кылат. Анын баары жумуш. Кайсы объект, кандай объект, кайсы объект под снос кетип атат. Эмне менен салынган, анын баарын аныкташ керек, анын баарын туура такташ керек, анын баарын жумуш аткарыш керек. Андай аны инспектор бизге чыккан боюнча бизге маалымат берип атат. Сиз кечирип коюңуз, атыңызды да берип коесузбу? Айтып коесузбу да бир жолу атыңызды? Сүйлөй бериңиз. Жок, атыңызды да бир жолу. Эркин журналистин айтып бериңиз. Эркин журналист атыңызды билсем болобу? Абай. Абай. Менин атым Мирлан. Сураныч, сиз мага суроо бергенден кийин кайра микрофонду алып койгоңузчу, мен суроо. Силер бизди мисалы үчүн кабинетке кирип уруксат сурадыңар, конечно. Бирок заранее келебиз, биз журналистпиз, эркин журналистпиз. Жок, сиз теманы бурбаңыз да, мен сизге конкреттүү суроо берип атам, ошого эле жооп бериңиз да. Теманы бурган. Провокация калтырып атасыз. Мен провокация. Тилек Жекшенбаевич, бул боюнча эмне дейсиз? Мен провокация кылган жокмун. Мен сизге азыр өзүм оюмду айтып атам. Мен суроого жооп бериңиз да. Провокацияга койгонуңуз жооп берип атам. Сиз мен сизге алдамча катары келип атам. Мыйзам боюнча Көрсөңүз, неге сиз азыр бираз сөз сүйлөп аткан сөзүңүздүн тембрин, манераңызды өзгөртүп атасыз. Жашынакай сүйлөшүп атабыз. Жок, бири-бирибизди укпайлыбы? Бири-бирибизди уксак кандай дейсиз? Мен сизге түшүндүрүп кетейин. Мага суроо бериңиз. Мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Мыйзам боюнча иликтөөчү журналист келгенде. Сиз иликтөөчү журналист катары журналисттерден бир суроо көрсөткөнүзчү, мага мен көргөн жокмун. Кандай да Мен түрдө берип атабыз сизгечи. Сиз азыр бул жерден провокация кылып атасыз. Жок, мен провокация кылган жокмун. Мага журналисттер мен сурамадым. Абай мырза, келгенде маалыматыбызды берип атабыз. Киргизбей койгон жокпуз. Сурооңузга жооп берип атабыз. Жооп берген милдеттүүсүздөр да. Милдеттүүбүз. Ошо милдеттүү деп бекетип мокоп койдум. Жок, мен милдеттүү жол бул айте, суроону да суранып берип атасыз. Билан, подожди. Мындайда ар бир жумуш өзү убакыт менен жүрөт. Анан эми азыр мына мен айтып атпаймынбы, Абай мырза, ким тараптан кармалса, мен ошого чарамды көрөм. Биринчи иликтөөлөрдү жүргүзөйүн өзүм ичимен. Андан кийин сизге кагаз түрүндө маалыматты мен жиберем. Эгер бузуу болсо. Анда мындай суроо да. Ушунча сотко чейинки иштер мисалы 10 айга созулуп кетиши мүмкүнбү? Эми ошону мен биринчи иликтейин, эмненин себеби менен анча созулганын. Азыр эми мына тиги инспектордун да больничный да, юристтин да процессте экен азыр чыксам. Бакыттуулуу Бекболот, ал жыйынтык чыгарып берген инспектор боюнча суроо берейин дедим эле да. Ал азыркы учурда каякта? Больничныйда. Ошо тактоо иретинде. Тактоо иретинде больничныйда. Ошондо биз Тилек Жекшенбаевич кайсы датада келип бул иш боюнча маалымат алсак болот? Телефон менен байланышып туралы, телефонум бар силерде.
Анан мына иликтөө иштерин жүргүздүм, моундай жумуштар мондай болду деп мен жооп берем. Ошондо келсеңиздер болот. Где-то Бекболот жумушка чыксын, биринчи экинчи күндөн жообу чыгат. Хорошо? Бир жума, 2 жумада биринчи экинчи күн уже жообу даяр болот. Анан кошумча маалымат ошондой берели. Базы сизге суроо. Бирибизге туура эмес суроолорду сурашпайбы. Мен кечирим сурайм. Мен суроолордон берип атам да. Ошол менен ушу бүгүнкү күнгө ушуну менен жыйынтыктайлы. Анан калганын биринчи экинчи күнү уланталы. Биринчи экинчи күнү? Тиги жумушка чыксын. Андан кийин анан калган эмне себептен кармалган, эмне себептен сотко өтпөй аткан ошолордун баардыгы биринчи экинчи күнү. Болду. Тилек Жекшенбаевич, кечирим сурайбыз. Анда биз орун басарыңыз менен кабинетиңизде суроолорубузду берсек, түшүрүңүз. Суроолордун бүттү да бүгүнкү күндө. Ооба. Кечиштик да абай. Кечиштик да болду да. Эгер суроолор болсо мен жооп берип коем, Тилек Жекшенбаев вопрос жок. Болду эми азыр. Абай болду. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле азыр биз Тилек Жекшенбаевичтин өмүрүнөн чыгып баратабыз. Тилекке каршы азыркы учурда биз суроолорубузга толук маалымат ала албадык. Албетте бул жерде атайын ушу инспекторлор тарабынан мыйзам бузуу бар экенин так биз сиздерге чагылдырып бердик. Эми мындан ары атайын тиешелүү мамлекеттик көзөмөлдөө органдарына атайын арыздын негизинде келет. Андан сырткары бизден алыстабаңыздар, сөзсүз түрдө биздин каналга катталып кетиңиздер. Биз сиздерге толук иликтөөнү кантип аягына чыгып, мыйзамсыз курулуш соттун чечими тарабынан бузулат экенин биз сиздерге толук түрдө аягына чейин чагылдырып беребиз. Андыктан биздин биринчи чыгарыла турган бул иликтөөнүн биринчи бөлүгү соңуна жетти. Биз сиздерге дагы бир жолу баса өңүлөп айтып кетет элек. Албетте мамлекеттик тиешелүү органдар көзөмөлгө алып ишти толук өтүшкө алып сотко өткөрүп бериш керек эле, бирок тилекке каршы сотко чейин жеткен эмес. Мамлекеттик кызматкерлер тарабынан атайын бул жакта инспектор тарабынан мыйзам бузуу бар экенин биз сиздерге дагы бир жолу чагылдырып бердик. Бизден алып кеттик. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бактылуу Бекболот инспектордун азыркы учурда бөлмөсү жабылып экен күбө болдуңуздар. Эмне үчүн дегенде, бул жерде албетте мындайча айтканда иш убактысында башка кызматкерлер дагы албетте болуш керек эле, бирок булар дагы иш убактысында жок экени көрүнүп турат. Жок. Sizga ne вопрос? Эми суроо менен кирели, жүр. Эшти жак. Ичиң жибей турсун. Айке, эми сизге адамча мындай. Жок, адамча деген сөзүңүздү колдонбой койчу сурамычы. Баарыбыз эле адамбыз, баарыбыз бири-бирибизди сыйлайбыз. Мен сиз менен жашнакай эле кыргыз тилинде сүйлөп атам. Адамча. Печатка эмне деп жазып турат? Жок, мен колдон жууп өтүрчү, мен тааныша алайын. Жок, эми мындай көргөнгө акыңыз барбы? Кармалган укугуңуз жок да. Эмнеге жок? Укугуңуз жок кармалган. Эмнеге кармалган? Анткени бул менин мүлкүм да. Жок, сиз тааныштырып атпайсызбы? Хорошо, мен окуйм. ПЦР Бишкек деген бул эмне болду экен? Центр права и развития астында жазылып турат. Жок, хорошо, мен сизден Териштирбей эле коюңуз мына, көрдүңүз да. Просто сиз менен тааныша алганыңыз ким? Тастата турган мөр турат. Юридическая компания дейт. ПЦР Бишкек дейт. Хорошо, ошол жерде иштейсиз. Хорошо. Айта бериңиз вопростарыңызды. Азыр Тилек Жекшенбаевич айтып кетти да. Бул жакта негизи мамлекеттик инспекторлор тарабынан бул кызматкерлер тарабынан бузулар бир аз бар депчи. Анасы ушул боюнча милдеттүү жана багындай чаралар көрүлөт. Орун басарын айтып берсеңиз. Тилек Жекшенбаевич инспекторлордун бузуусу болсо деди. Териштирүү жүргөндөн кийин деп айтты. Бар деп мойнуна алган жок. Сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз. Биз сиз силерден биринчи келип түшкөн арызды көтөрөбүз. Анан ошондон бери жасалган жумуштун баарын көтөрөбүз. Жумушту бир сыйра айландырып карайбыз кандай болгонун. Ошого жараша анан баа беребиз. Ошондой туурабы? Макулсузбу? Жооп бердимби? Экинчи суроо.
негизи мыйзамсыз келме так аныкталды инспектор тарабынан. Анан негизи сиздердин өзүңүздөрдүн мындайча айтканда ийгиликтөө жүрүп атат деп атасыз азыр туурабы? Азыр дагы өндүрүшкө чейин биз азыр иш чараларды өткөрөбүз деп атабыз, барып текшеребиз. Мамлекеттик тиешелүү органдарга мындайча айтканда суроо жөнөтүп, маалыматтар такталгандан кийин гана сотко өткөрүп беребиз деп атасыз, туура. Анан эми ошол бир оңайга созулуп кетиши мүмкүнбү? Мындай чындык менен айтып караганда, мындай алып карагандачы? Чындык менен алып караганда деген ол же кандай деп силердин сөзүңөргө мен мындай деп айтам. Жумуш алып барылып атат. Арыз келип түшкөн, чара көрүлгөн, штрафтар салынган, мамлекеттин мыйзамдарына жазылган, мыйзам бузуучуга каралган чаралар көрүлгөн, сотко өткөрүлүп берилет. Сотко өткөрүүнүн өзүнүн процедуралары бар. Анын баары өзүнүн мыйзамда жазылган процедураларга жараша болот. Бир суроо. Фамилияңыз кандай? Атыңыз? Шаймкулов Мирлан Жумадилович. Мындай суроо болуп атат да, кийинкиси. Мисалы, ушул убакка чейин эми оңой өттү да. Ушул иш боюнча сиз толук маалыматыңыз барбы, же ушул убакка чейин таанышкансызбы, сизге бул маалымат жеткенби, ошол боюнча? Сиз өзүңүз журналист катары интернет баракчаларын карасаңыз, Гостройдун сайтында ошол эле инспектор менен былтыр ошол жерге текшерүү менен барганбыз. Мен ал жерде эмне болуп атканын, кандай болуп атканын 82 курстамын. Барып, мен курстамын. Сурооңузга жооп бердим. Рахмат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр Свердлов райондук прокуратурасынын ичинде турабыз. Биз азыр тиешелүү мамлекеттик органдар, мындайча айтканда Бишкек шаарынын архитектура жана облустук көзөмөлдөө департаментинин юристтерине атайын прокуратура боюнча ошол ишти эмне үчүн ушул убакка чейин сотко өткөрө элек, ошол иш боюнча арыз берген келдик. Албетте сөзсүз түрдө ишти объективдүү иликтеп чыгып, бул иш боюнча тиешелүү маалыматтарды берип, жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин мындайча айтканда жоопкерчилигин албетте сөзсүз түрдө карап беришет. Бул иш боюнча дагы биз сиздерге сөзсүз түрдө кабар берип турабыз. Бизден алыс калбаңыздар, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар, жана ошондой эле адилеттүү, мыйзамдык иш чараларды, мындайча айтканда, мыйзам чегинде чечилишин талап кылабыз биз. Мыйзамсыз курулуштарды мындан аркы курулушуна жалпы кыргыз эли каршыбыз. 2024-жылы 23 февралда арыз түшкөн. Иште курулуш министрлигин алып, муздак агентство. Бирок тилекке каршы Бишкек архитектура жана курулушту көзөмөлдөө боюнча департаментине тилекке каршы, мындайча айтканда, арыздын мындайча айтканда буйрук кеткен, тиги агентстводон мурдагы буйрук кеткен дагы Бекболот Бакытуулуу инспектор барып, экономика министрлигине атайын мындайча айтканда рухсат алып, барып текшерген объектини. Ал объект жалпы күн көчө, Багыркөл күн көчө, Арабаева көчөлөрүнүн кесилишинде 82 дарек боюнча текшерсе, мыйзамсыз болуп чыккан, аныкталган, тактаган, 40 000 штраф салган, бардык бул жакта жазуулар бар. Ал нотариалдык күбөлөндүрүүдөн өткөн. Жана ошондой эле азыркы убакта 10 ай өттү. Юр отделге өткөрүп бердим дедишти. Тилекке каршы доо арызды берели ушул убакка чейин сотко. Ошол тиешелүү мамлекеттик органдарды жоопкерчиликке, мындайча айтканда кызматкерлердин жоопкерчилиги боюнча сиздерге арыз жазалы деп келдик. Сиз айтып аткан эме кайсы биздин территорияга кирет? Не? Район кайсы болуп кеттиң? Жана жерди айтып атасызбы? Негизи сиздердин территорияңыздарга кирбейт. Бирок сиздерге азыр арызды таштайбыз, сиздер шаардык прокуратурага кетиресиздер. Болобу? Жок, болот. Ошондой биз маалымат бар. Ленин району Агыркөл конушу, күн көчө, Арабаева 82 дарегинде жайгашкан. Мыйзамсыз курулуш боюнча. Ошол боюнча азыркы убакка чейин оңой өттү, бирок мамлекеттик кызматке барып жазсаңыздар? Прокуратура. Жок, биз азыр 71-сизге келип атабыз. Просто арыз түшөт.
сиз просто кол коюп бериңиз, мен сүрөткө алууга кеттик. Дальше. Анан кийин мына журналистиканын иликтөөсүндө сизден келип мындайча айтканда интервью болот. Жана эме боюнчабы? Жок, мына иликтөө боюнча. Кандай жоопкерчилик каралып атат, эмне болду, тактап иликтеп чыктыңыздарбы? Биз деген андай дальше берип передавать этебиз да. Территорияльность боюнчачы. Ошо Ленинский. Аны ошол жактан аласыз да, маалыматчы. Ооба, анда мен жаза берем, да? Сырлов району. Сырлов. Прокурорна. Бостонов. Ак. Өзүңүздүн аты жөнүңүз. Эме жашаган жериңиз? Паспортыңыз бар болсун. Жаныңызда? Түндүк. Мына персональный номер жаздык пейинде. Жок, мен такташ Жөнүнчө. өзүңүздүн. Сизби, сиз эмеспи депчи. Түндүк барбы? Паспорт. Право берейин да. Абайым. Так, Подробно жазыңыз. Ооба.